Дарыгер Дамира Чарабаева медицинанын түйшүгүн тартып келатканына 30 жылдан ашты. Быйыл анын эмгек тажрыйбасы эске алынып, пандемия учурундагы мээнети бааланып, ага даңк медалы ыйгарылды. Бирок башкы дарыгерди сыйлыктан да эпидемиологиялык абалдын турукташканы менен элдин саламаттыгы кубандырат. Биз медиктербизди. Бизге мы как военные обязаны иштеш керек. Башында эле бизде советское времяда биз окуганда биз ушинтип үйрөткөнчү медики должны быть иштеш керек да. Анан клятва Гиппократа бергенбиз. Анан эл үчүн иштеш керек, эл эметиш керек деп. Анан ушундай заболевание болгондо в мире пандемия когда айтканда башында коркчубуз да. Но сону ким иштейт? Медиктер иштеш керек да. Анан марттан бери выходной жок, воскресенье, суббота жок, праздник жок. Ошонун баарын иштеп аттык 8ге чейин. Кечке 8-9га чейин ушинтип иштеп жүрүп аттык. Мырзайым Бакирова пандемия учурунда жолдошу менен кызыл зонада иштеген. Жубайлар кичинекей кызын апасына таштап, жарандардын өмүрү үчүн күрөшкөн. Кызыл зонага кирген Мырзайым өзү да вирус менен ооруган. Бирок ага карабастан илдеттен айыгаары менен кайра кызыл зонага кирген. Натыйжада жаш кардиолог дарыгердин ал эмгегин мактоого татып, өлкө башчынын ардак грамотасы ыйгарылды. Президенттин сыйлыгын күткөн эмесмин. Аябай биринчи куттуктаганда аябай толкундандым. Рахмат чоң. Бизге кичине болсо да стимул болду. Кызыл зонада иштеп атканда аябай кыйынчылыктар болгон. Ошолордун баарын ушинтип президент көрүп, бизге сыйлык берип атканына рахмат. COVID-19'дун алгачкы учуру Сузакта чыкканын уккан вирусолог Нурайым Кебекбаева дароо Жалалабадка барган. Ал жактагы тургундардан вируска тест алып, пандемия курчуган учурда борбордо иштеген. Нурайым абал курчуган тапта кесиптештери менен күнүнө 1000ден ашык анализ чыгарганга жетишкен. Ал буга чейин да өзгөчө кооптуу оорулар менен иштегендиктен коронавирустан чочуган эмес. Биз буга чейин кара тумоо, чума деп коет, Сибирь жарасы, холера, жана клещевой энцефалит деген көп оорулар менен өзгөчө кооптуу карантиндик оорулар менен иштейбиз. Анан биз эми өзүбүз ошонун иштеп жүргөндүктөн дагы режимде аябай катуу талап менен, режимге ылайыктуу талап менен иштейбиз. Ошон үчүн биздин кызматкерлер да ооруган жок дейм да. Анткени күнүмдүк иштеп жүргөн инфекциялардын катарына кирет да. Өлкөдөгү оор кырдаал коомдун дарыгерлерге болгон ишенимин арттырды. Ак халатчандарга мамлекет тарабынан көңүл бурулуп, эмгегинин акыбети кайтып, аларга сыйлыктар тапшырылды. Мамлекеттик сыйлыктарга татыктуу болгондордун катарында дарыгерлерден тышкары милиция, өзгөчө кырдаал кызматкерлери жана ыктыярчылар бар. Талайгүл Эрматова, Нурбек Калманбетов, 5 канал.